Саламатсыздарбы, урматтуу китеп көрмандары. Сиздердин назарыңыздарга Бактыкан Ажы Маматованын «Экөө» чыгармасынын 2 бөлүмүн тартуулайм. Чыгарманы окуган Турсуналиева Назгүл. Көздөп жүргөн же сүйлөшкөн кызың жок беле? Жок, азыр жашмын го. Ой, азыр мектептеги окуучулар сүйлөшөт го. Эми ал кез башка да. Менин агамдын уулу мектепти бүтүп-бүтпөй эле үйлөнүп алды. Андайлар деле болот го. Эгер сүйлөшкөн кызың болсо, ачык айта бер. Балким үйлөнтүп коебуз. Таекең айтты эле го. Тамагым буулуп, сөзүм жок. Сөз атасы келди эле, ушул жерден жарылсам эмне болот? Өзүмдү өзүм жемелейм. Үйгө келип да түнү менен жемелеп чыктым. Ай акмак, айтып калбайт белең. Канчага чейин эзилесиң? Айтып калсаң, ары же бери болот элең го, деп дагы бир ички туюмум мени жемелейт да турат. Анан дагы өзүмө өзүм кайрат күч берем. Эртең айтамын, сөзсүз айтамын дейм. Кайдан? Эртеси да болот, баягы эле окшош күндөр. Сиз мени жаркылдап тосуп аласыз. Кечээкиге бүгүн окшобогон, өзүңүзгө жарашып, сиз үчүн гана тигилгендей тартынакай кийимдериңиз менен кулпура машинага отурасыз да жумушка келебиз. Анан кадимки жумуш күнү. Ишканадагы мен минсинген кыздар көзгө көрүнбөйт. Тийишип калгандары канча. Чын айтабы, же тим эле тамырымды тартып көрөлү дешеби? Мага эле үйлөнүп албайсыңбы? Дегендер бар. Алардын сөздөрү кулактын сыртынан кетет. Алар канчалык жаштыгым менен мактанбасын, канчалык атрупаны куюп кулпурушпасын, сизге тең келе турганы жок эле мен үчүн. Эч кимисин сизге айырбаштабайт болчумун. Ошентип жыл айланып кетти. Сизге абдан көнүп калдым. Сиз болсо мени балаңыздай же бир тууган иниңиздей аяп турасыз. Бир жерге конокко барсаңыз, бул шофер эле деп сыртка таштап салбайсыз. Жаныңызга ээрчитип аласыз. Көп жетекчилерди көрдүм го. Шоферун карап да койбойт. Алар үчүн шофер бир бечара. Бир жерге конокко барса, шоферу сыртта калып, ачка калгандары канча. Ыйлактап жүргөндөрүн көрдүм. Сиз алардай эмес элеңиз. Ошол сапатыңыз менен да мени арбадыңыз да. Кээде трассада баратып катуу ылдамдыкка салсам, ай балам-ай, акырын айдасаң деп аяп жатканыңызды угуп капа боло түшчүмүн. Аяганыңыз го жакшы, бирок бала сынтканыңыз намысымды козгоп жиберчү. Мен сизге жаш бала эмесмин да. Эр жигит болуп калганмын качан эле. Балакатка жеткенмин эбак. Менин азыр махабатым күч алып, сизге болгон сезимим артып турган кез. Мен сизди сүйөмүн. Мен жетилип калган эле жигитмин. Керек болсо, сизге тең келе турган адаммын. Мен сизди алаканга салып багып аламын. Бөпөлөп аламын. Биз көп балалуу болобуз. Биз бактылуу болобуз деп кыйкырып алгым келет. Сизди эң алыскы, бийик чокулуу тоонун башына алып чыгып, бүтүндөй аалам уккудай кылып жар салгым келет. Бирок экөөбүздү ачыкка чыгара албаган ортодо чоң тосмо бар эле. Ал күйөөңүз эмес. Ал эл да эмес. Ал менин ата энем да эмес. Ал сиздин тууган уруктарыңыз да эмес. Ал сизди ары-бери калчаган ишканадагы көрө албастар да эмес. Ал жакын санаалаштарыңыз, досторуңуз да эмес. Ал бирибиз жетекчи, экинчибиз ага баш ийген айдоочу деген кызматтык тосмо эле. Ортодогу ошол тосмону аттап өтө албай чайналып кеттим. Катуу чайналдым. Бир күнү арыз жазып кирбедимби? Сиз таң калгандыктан көзүңүз чанагынан чыгып кетейин деди го. Эмне болду сага? Деп катуу чочуп алдыңыз. Жөн эле. Мен оңдуу жооп айта албай же шылтоо таппай шалдырап турдум.
Эмне болду? Бирөө капа кылдыбы? Ата энең иштебей деп жатышабы? Үзүк суроо салып коесуз. Мен эки алган окуучудай маңдайыңызда жер тиктеп тура бердим. Кой, артыңа кайт. Же акчаң аз болуп жатабы? Андай болсо коштуруп берейин. Кыйналып кеттиңби? Эс аласыңбы? Дейсиз, мээримдүү көз менен кайра суроо салып. Жок, жумуштан кыйналганым жок. Айлык деле жакшы. Бирок. Эмне бирок? Бирөөлөр жаман сөз айтыштыбы? Коллективден бирөө капа кылдыбы? Жок. Ким гана? Ого бетер шалдырайм. Кой балам, антпи. Азыр жумуш табыш кыйын. Эгер башка шылтоо болсо, иштегенге таптакыр мүмкүн болбой калса, ачыгын айт. Деп дагы мени баласынтып, балам дегениңиз ого бетер кыжырымды келтирди. Ошол жерден айкырыкты салып, столду бир муштап туруп, мен сизге бала эмесмин. Мен эр жеткен жигитмин. Мени менен теңдер үйлөнүп, балалуу болуп калышкан. Мага да мезгил жетти. Бирок мен өзүм теңдүү кызды эмес, өзүмдөн улуу сизди сүйүп калдым. Мен эми сизсиз жашай албайм деп, төгүлүп алып чыгып кетким келди. Бирок ага да эрким жетпей, былжырап алдыңызда тура бердим. Сиз арызга кол койгон жоксуз. Кагазды алдыңызга таштадыңыз да, ойлон, дагы ойлон. Таптакыр иштөөгө мүмкүн болбой калса, ордуңа шофёр таап туруп, анан кетесиң. Бул иш оюнчук эмес, деп үнүңүздү бир аз бийик чыгардыңыз да. Бара бер, ойлон. Мен сени тим эле кетире бербейм, деп алдыңыздагы кагазга үңүлдүңүз. Сыртка чыгып, кыйлага чейин буулуп турдум. Баягы тийишип жүргөн кыздар: "Эмне болду сага? Кабагың суз, шефиня бирдеме дедиби?" дешет, кыйшалакташып. Эч нерсе болгон жок. Ошондой де. Ичкериден катуу капаланып чыктың го? Дешип ого бетер кергиштенишет. Алардын суроосун жоопсуз калтырып, машинага кирип отуруп алдым. Баарын жыйнаштырып, басып кете албадым. Кандайдыр бир күч дагы деле мени кармап турду. Жипсиз байланып калганымды сездим. Менин эрким ошого жетпеди дагы. Ушул күнү сиз да эч кайда барбай, мен болсо кечке машинада олтурдум. Анан негедир бул күнү үйүңүзгө эрте да кеттиңиз. Жүзүңүздө капалык бар болчу. Жол ката сүйлөгөн жоксуз. Мага капа болдуңуз окшойт. Менин замат деле кубулуп кеткениме капа болдуңузбу? Билбейм. Ичимден сизди капа кылып алганыма кыжырым кайнап турса да, аны сыртка чыгара албадым. Сизден кечирим сурап койгонго жарабадым. Мен да көкмүн да. Өзүм күн бере бербей көгөрүп, үн катпай кете бердим. Сиз үйүңүзгө кирип баратып гана: "Болуптур, бара бер. Эртең күндөгүдөй эле убакта келесиң. Жакшы эс ал. Атаң менен апаңа салам айтып кой." Бирок бул сөздөрүңүз олдоксон чыгып, жарашпай турду. Жүзүңүздөгү капалык баары бир билинип турду. Анан: "Эгер чарчасаң 10 күндөй эс албайсыңбы?" дедиңиз. Мен үндебедим. Мени жооп айтат деп күттүңүзбү, бир аз буйдалып туруп калдыңыз. Бирок мен жооп айтпай, алды жагымды карап, мелтиреп тура бердим. "Болуптур, жакшы эс ал" деп шыпылдай басып кирип кеттиңиз. Мен кыйлага турдум. Машинаны таштап ачкычын колуңузга карматып коюп, бет алды басып кетким келди. Бирок канте алган жокмун. Шалдырай машинаны жүргүздүм да үйүмө кеттим. Атам сыртта жүргөн экен, күндөгүсүндөй мени күтүп. Атам өзү кызык болчу. Мен келмейинче жатпайт. Мага деп койгон тамакты дароо ысыттырат да алдыма коюп, анан аркы беркини сурап, анан жатат. Көңүлүм келсе жакшы сүйлөшөм.
көңүлүм келбеген күнү кыска жооп кайтарып коем. Ал учурда атам капа боло түшөт. Жаңылыктарды сенден угайын десе, менде кайсы жаңылык? Күндөгү иш да. Ошо ишиңен айтпайсыңбы? Кантип атасыңар? Жетекчиң урушкан жокпу? Анын айткандарын жасап жатасыңбы? Капа кылбадыбы? Аял киши тез капа болот да. Анын көңүлүн алып жатасыңбы? Жок, эмнеге урушмак эле? Эми аял кишилер кынтыкчыл келет да. Кичине жериң жакпай калса, урушканга шылтоо табышат да. Элдин баары сиздин кемпириңиз бекен. Уруша бербейт, ал жакшы. Дейм, атамдын сөзүнө кызаңдай. Ошондой болсун балам. Кээ бирөөлөр бар да. Кол алдындагы кызматкерине кыр көрсөтөт да турат. Андайлардын далайын көрбөдүкпү? Анан эрте кетип, кеч келесиң жумушу көп окшойт. Ооба. Чоң мекеме болсо иш көп. Эмнеси болсо да оокатыңды таап турсаң болду балам. Иштей бер деп атам кайра мени жооткотуп коет. Негедир атам бизди катуу тарбиялаптыр да. Жаштайыбыздан атама тик карай албай, жер көз болуп өстүк эле. Ошонун таасири кийин эр жеткенде деле эч бир маңдай тескей отуруп, ачылып сүйлөшө албайбыз. Мен ичиндеги сырымды атама айткым келет. Бирок мындай темага деле сүйлөшүп көрбөгөнгө ачыла албайм. Атам болсо апама айтайын дейт. Ал кишиге деле ар нерсени айта берүүгө болбойт. Кыз болсом да түшүнмөк. Бул күнү жакшы деле уктай албадым. Ошондонбу эртең менен жумушка көңүлүм чаппай, кыйлага дейир ордумдан турбай жата бердим. Бир оюм, жумушуңа тез жөнө десе, экинчиси, болдей, бир аял деп эзилип жүрө бербей, өзүң теңдүү кыздарга барсаң боло. Алар менен алаксып, оюн тамаша курсаң боло. Сенин азыр ойноп күлө турган убагың. Тандап туруп бирөөсүн кармап үйлөнүп ал. Олтурасыңбы? Баары бир ал сеники болбойт. Анын теңи башка. Ал сенин теңине алчу эле, кызык экенсиң дейт. Дагы бир ички туюмум, бул ишиңди ташта. Башка иш табылбай калмак беле. Бул жерден кетип кал. Эзилип отурбай. Сен деген жигитсиң, дегенсиң. Көпкө жаттым. Саат 8ден өтүп кеткенде атам кирди. Ой, кокуй, жумушуңдан кечиктиң го, деди, босогодо туруп. Азыр турам, дедим, ныксырай жооп кайтарып. Саат 8ден өтүп баратат. Бул кезде сен жумушуңда болуп калышың керек го. Бол тез. Тиги эжекең да күтүп жаткандыр, деп бызылдап алган. Атам минтип бызылдап жибербесе, ордумдан турбай жата бермекмин. Анын көңүлүн калтырбайын дедим да, ордумдан туруп, кийинип, жуунуп, таранып, машинаны оталдырдым да жумушка жөнөп кеттим. Үйүңүзгө келсем, эшигиңер бек экен. Жумушка кеткениңизди билдим да туура ишканага жөнөдүм. Айткандай эле иш ордунда экенсиз. Үстүңүзгө кирген жокмун. Эгер мен керек болсом чакыртат дедим. Бирок чакырткан жоксуз. Түш чендеп калган кезде өзүңүз чыктыңыз да эч нерсе болбогондой салыкка кеттик дедиңиз. Мен да башымды ийкеп гана салам айттым да айткан жагыңызга айдап жөнөдүм. Сиз менин эмне үчүн кечиккенимди сураган да жоксуз. Мунуңуз ичимди бышырып жиберди. Бир кезде өзүм айттым. Уктап калыптырмын, дедим. Мейли, жаш эмессиңби? Азыр уктай турган мезгилиң. Мен сени көп кыйнап жатат окшоймун. Мындан ары эрте кеткенге аракет кылам. Анан сен кааласаң 9-10дордо келсең да болот. Мен эртең менен жездең жеткирип коет, дедиңиз мээримдүү үн менен. Жок, мен чарчаган деле жокмун. Бүгүн уктап калыптырмын. Кечинде кеч уктаган элем деп актана баштадым. Сиздин азыркы мен аяп жатканыңыз мени ардантып жиберди. Макул эми, урушкан жокмун го, түшүнүп турам, деп каткыра күлдүңүз да далымдан таптап койдуңуз. Бул эркелетүүңүз денемди дүр эттирип жиберди. Далыма тийген алаканыңыздын орду ысып кетти. Мен сени жумушка келбей коебу деп чочуладым эле.
Жакшы келип калдың. Мындан кийин ачыгын айтып эле, чарчасаң, жумуш чыгып калса, мага ак сүйлөп жүр Анан кечегидей арыз жазбай жүр. Бул жерде ар кандай адамдар бар. Алар кандай ойлошот? Бул аялга шофер токтобос болду дегендер да чыгат. Ошолорго кеп сөз кылбай иштей тур. Эгер акчаң жетишпесе, ачыгын айт. Жок, мага акчанын деле зарылчылыгы жок. Иш башкада, деп оор үшкүрүп жибердим. Эмнеде? Айта албайм. Мага айтуу оор, дедим эми кичине жарылгым келип. Айта бер, мен угам. Эмне ооруп жүрөсүңбү? Ошондой десем да болот. Анда дарылан, эмнең ооруп жатат? Сыртыңан караганда эч жериң деле ооругандай көрүнбөйт. Көп жерим ооруйт, деп эми жүзүңүзгө карай албай турдум. Сиз күзгүдөн мени таңдана карап тургансыз да. Ушул кезде сиз бара турган ишканага да жетип келбедикпи? Балким эми жарылат белем. Ошентип ал күнү да ачыла албадым. Андан кийинки күндөрдө ичимен эзилип жүрө бердим. Айрыкча түнкүсүн үйгө барганда ар бир мүнөт мен үчүн кылымга тете болуп жатат. Себеби сизди көргүм келет. Сиздин жаныңызда болгум келет. Сиздин элесиңиз менен уктап, чала уйку көзүмдү ачып-ачпай жумушка жөнөйм. Мен сизге таң калчумун. Мен канчалык эрте келсем да ар убак даяр турасыз. Баягы татынакай келбетиңиз. Артыкча жарашыктуу кийинип, кол менен жасап койгон куурчактай болуп күтүп турган болосуз. Мени менен жылуу саламдашасыз да, ордуңузга кылда толтуруп, анан биз жумушка жөнөп кетебиз. Окшош ушундай күндөр өтө берди. Толбо, ушундай да татынакай болобу? Жараткан бул аял затынан эч нерсени аяган эмес экен да деп, артымда отурган сизге сугумду арта, суктана берем. Мына ошол сулуулугуңуз азыр деле кете элек экен. Ошол эле бойдонсуз. Сенин мынчалык эзилгениңди эч бир сезбептирмин көрсө, деп келин жигитке сырдуу тиктеди да көзүн ала качты. Себеби анын айткандарын угуп отуруп, көз жашы колундагы стаканга эбактан эле тамып жаткан эле. Аны билдирбөөгө аракеттенип, жүзүндөгү жашты улам кол арчысы менен сүртүп турган. Ал да азыр жарылып кетейин деп араң турду. Ичине бук толуп кетти. Албетте, сезбейсиз. Ал кез сиз үчүн өзүнчө бир доор болчу да. Жигит кайра сөзүн баштады. Айрымдар аткандай, көзүңүздү май басып жүргөн кез болчу. Айланаңыз жалаң чоңдор, адамдар, жетекчилер, мен менсинген чиренген чиновниктер, элиталар болсо. Андай деле эмес. Мен кадимки эле кыргыздын бир кызымын да. Сен менин ошентип чардап жүргөнүмдү көрдүң беле? Жок, кантсе да чөйрөңүз башка адамдар болчу да. Анан мага окшогон балапандардын сезимин кайдан түшүнмөк элеңиз? Анын үстүнө жолдошуңуз да бар болчу. Де. Эсиңиздеби? Бир жолу алыс жерге барып, кайтып келип жатканыбызда машинанын дөңгөлөгү жарылган. Ушунча иштеп бир да жолу сиздин алдыңызда машинанын бир жерин чукулап, оңдоп түздөгөн эмес элем. Ээн талаада, таштак жолдо жарылбадыбы? Анын үстүнө караңгыда болчу. Мен дөңгөлөктү алмаштырганча сиз сыртка чыгып, ары бери басып жүрдүңүз. Ошол учурда менин чыдамым кетип баратты. Азыр эле баарын айтып, колуңуздан жетелеп кетким келди. Болгондо да жөө, адам буту жеткис жака алып кетким келди. Бирок дагы деле менин эрким жеткен жок. Бар күчүмдү дөңгөлөккө чыгарып, бурагычтарын бышыктап жатам, бурап жатам. Кыйлага чейин убара боло бердим. Сиз бир да жолу бүттүңбү, кеттикпи деп сурап койгон жоксуз. Качан гана алмаштырып бүтүп даяр болгонумда, адатыңызча ордуңузга олтурдуңуз. Кандай гана сонун шарт жаралды эле. Ээн талаада, караңгы түн, сүйгөнүм менен гана. Бирок баягы тосмодон дагы катта өтө албадым. Эгер азыр мен ооз ача турган болсом,
Баарын ойрон кылып алаарымды сездим. Анан өзүмдү жектеп да, кектеп да жатып, машинаны оталдырдым. Жигиттин ушул жерге келгенде тамагы буулуп, андан ары сүйлөй албай туруп калды. Келиндин алдында дагы деле алсыздай, муундары калчылдай баштады. Адам аласы ичинде деген ушул экен да. Сендеги мындай сезимди утай алган болсом. Келин жигиттин колун бек кармап, анын алсыздыгын ушул жерден да даана көрүп турганын билдирбешке аракеттене сүйлөдү. Мен кийин ойлосом менин сүйүүм арсыз экен. Улам ушундай ой жашай баштады көкүрөктө. Алсызсың, арсызсың дейт бир оюм. Тең-теңи менен, сен канчалык эзилбе, кыйналба, баары бир ал сага ылайыктуу эмес дейт ошол ой туюмум. Эмне кылуум керек? Жумуштан кетсемби? Ушундай ойдун кучагында дагы чайнала баштадым. Кайрадан ой басты. Менин кабагымды ачпай ойлуу жүргөнүмдү сиз да байкап калдыңыз. Акыркы кезде ойчул болуп кеттиң го, эмне болду? Бир жериң ооруп турабы? Деген сыяктуу баягы эле көнгөн суроолорду бересиз. Жок, эч жерим деле ооруган жок. Тынччылыкпы? Акыркы күндөрдө абдан ойчул болуп баратасың. Өткөндө эле сүйлөштүк эле го. Ачыгын айтабыз дебедик беле? Сага эмне болду? Дей бересиз. Айтып жатмаймынбы? Эч нерсе болгон жок деп бултуң этип коем. Мен сенин кабагыңдын бүркөлгөнүн көрсөм эле өзүмдү ыңгайсыз сезе берем. Капа кылып койдумбу дейм да. Жок, капа болгон жокмун. Ошондой эле болсун деп уутунуп алдыңыз. Мен ошондо да ички сырымды айта албай буйдалактап, кыйнала бердим. Андан кийин деле бир канча жолу сүйлөштүк. Сиз сурайсыз, мен жооп кайтарам. Баары ооз учунан. Сиздин жан дилиңиз менен сурап, менин акыбалымды билгиңиз келип жатканын сезип турсам да, баягы эле мококтугумдун айынан артка кетенчиктей бердим. Ушинтип эзилип жүрө бергенден көрө дедим да, дагы бир жолу арыз жаздым. Аны сизге берген жокмун. Катчы кызыңызга калтырдым да кете бердим. Машинанын ачкычында калтырдым. Ал кыз кагазды тиктей оозуна сөз келбеген бойдон кала берген. Үйгө келип, атам менен апама отпускага чыктым дедим да, бирин экин кийимдеримди алып, алыс жактагы эжемдикине кетип калдым. Ооба, аның эсимде. Катчы кыз арызыңды бергенде мен да жаман абалда болдум. Биз сени катуу издегенбиз. Атаң менен апаңа зарыл жумуштар бар болчу дедиртип койгонмун. Аларга ачыгын айтпаганыңды сезгенмин. Биринчи күнү өзүм барганмын да. Ошондо апаң менен көпкө сүйлөшүп, ал жасаган тамактан ичип, кыйлага чейин олтурганбыз. Себеби сени келип калабы деген үмүттө элек. Апаң ошентип айтпадыбы? Ал бир жакка барса айтып кетет. Унчукпай кеткенине караганда келип калат. Алыс кетпейт деди да. Анан эмнеси болсо да өзү менен сүйлөшүп анан кетейин деп олтура бергенмин. Ал күнү келбедиң. Эртеси да балдарды жибердим. Келбептирсиң. Анан кыйла күн күтүп жүрдүк. Келбей койбодуңбу? Чынын айтсам, сен кеткени жакшы деле шофёрго жетпедим. Бири ичет, дагы бири жалкоо. Анын баарын билемин. Анан кайда кеттиң? Балдар кээде сени айтып калышчу, Россияга кетиптир. Тиги жакта, бул жакта экен деген сыяктуу. Эжемдин үйүндө 10 күндөй жүрдүм. Ага да эч нерсе айткан эмесмин. Отпускага чыктым дегем, биринчи күнү эле. Башка эч нерсе сураган эмес. Ишиң кандай? Эмне кылып жатасың деп сурап деле койгон эмес. Анан 10 күн өткөндөн кийин өзүм сөз баштадым. Мен дагы Россияга барсамбы дегенмин, дедим. Анткени анын бир кайниси Россияда иштейт экен. Бизнеси бар экен. Ошого кошуп кое алар бекен деген ойду айттым да. Атамдар кантет? Алардын ишенгени сен болсоң, деп эжем каршы болду. Бир жылча иштеп келейин. Элдин баары эле кетип жатпайбы? Анан келип үйлөнүп, атамдардын маңдайынан чыкпай болуп турайын.
Үйлөнгөнгө да акча керек эмеспи? Дедим эжеме бултуңдай. Акчаны биз деле береличи, сен үйдө эле бол, дейт ал дагы эле көшөрүп. Силердин акча эмнеге жетмек эле? Өзүм эле таап келейин, деп мен да көшөрүп олтура бердим. Менин бул оюмдан кайтпасымды билдиби, эжем ошол кайнисине сүйлөшүп көрмөй болду. Кантсе да бир тууганы эмесминби? Кайнисин көндүрүп мени жөнөтүп койду. Ошентип эжем аркылуу ошол кайнисинин тобуна кошулдум. Москванын чет тарабындагы чоң базарда өзүнүн точкасы бар экен. Курулуш материалдарын сатат. А дегенде эң оор жумушта иштедим. Цемент ташыйм. Анысына да мейли дедим. Себеби жумушка аласып сизди унута түшөм да. 6 ай иштеп башка жумушка өттүм. Мага ишенип калышты окшойт. Мени ошол соода точкада башчы кылып коюшту. Эми оор жүк ташыбай, алардын үстүнөн көзөмөлдөп, анан алардын иштеп тапкан тыйынын жыйнайм. Кечинде жетекчибизге отчет берем. Менин таза иштегенимден жетекчинин купулуна толо баштадымбы, бир күнү өзүнчө контейнер албайсыңбы? Мен жардам берейин, деди. Азырынча чамам жетпейт да. Өзүңдө болгон тыйыныңды чыгар, жетпесе мен беремин, деди. Анан ушул жерге келгени жыйнаган акчамды чыгардым. Жакшы эле топтогон экенмин. Бир контейнерге жетээр акча болуп калды. Ушул өзүм иштеген соода точкасынын жанынан катар турган 2 контейнерди алдым. Бирин өзүмдүн акчага, экинчисин тиги киши убада боюнча сатып берди. Карыздан аз-аздап кутула бересиң, деди. Ошентип 2 контейнерге ээ болуп, тигилерден бөлүнүп чыгып, жалаң курулуш материалдарын сата баштадым. Тандап жүрүп айылдан барышкан 7 кыргыз жигитти кызматка алдым. Бактыма жараша алар да эмгекчил чыгышты. Таза иштешет. Күндө тапкан тыйыныбызды ортого салып, эсептеп, киреше чыгашасын кылдат тактап чыгабыз. Байкап көрсөм, тапкан пайдабыз жакшы эле болуп жатты. Жеген ичкенибизден ашып ташып, кеңири ойноп күлгөнгө деле жетет. Ушундай ишке алаксып жатып, утурумдук болсо да сизди унута түшкөндөй болдум. Ошого кубанып жүрдүм. Анткени өзүмдү өзүм кыйнаганда не дедим? Андан көрө биротоло унутайын да, башка жашоону баштайын деп жүрдүм. Бирок негедир кыздар менен таанышууга табитим чаппай жатты. Тапкан пайда акчадан ата-энеме да жибере баштадым. Билинбей, убакыт да өтө бериптир. Тез эле 2 жылдан ашып кеткен экен. Жол кырсыгынан Бишкекте банкта иштеген улуу агам каза болуп кетти. Ошонун жаназасына келгенде жан дүйнөмү кыйнаган, дүрбөлөңгө түшүргөн ички сезимим кайрадан ойгоно түшкөнсүдү. Сизди издедим. Бирок сиз ал жерден кетип калыптырсыз. Мен ишканадан капалуу кайттым. Анткени сиз тууралуу таптакыр ойго келбеген маалыматтарды уктум. Жумуштан бошотушуптур. Аныз аз келгенсип, күйөөңүз да башка аял алып кетип калыптыр. Сиз болсо бул кызматыңыздан түшкөн соң кайда кеткениңизди эч ким билбейт экен. Мына эми гана меники болоруңузга көзүм жетип турду. Сизди кандай болсо да табышым керек деген чечимге келдим. Сиздин изиңиз калган ишканага кайра келдим. Кимдир бирөө дарегиңизди билер дедим. Тескерисинче сиз тууралуу ар кыл кептерди уктум. Баягы эле сиздин сары изиңизге түшүп жүргөн аялдар. Анын доору өттү го. Аны сүйөп таяп жүргөн адамы кызматтан кеткен. Аны да шыпырып түшүшкөн. Кайда бармак эле? Өзүнүн айылына кеткен дешет. Бир жерде жүргөндүр да. Андайлар жерде калмак беле. Дагы бир ишке тургандыр. Сулуунун колдоочусу көп болот эмеспи? Деп какшык сөз айтат баягы эле сиз алы жаныңыз калбай жардам берип жүргөн эже. Сулуусунуп, чырайы менен жетип жүргөн да баарына. Же болбосо эмнеси артык? Ашынып кеткен эмнеси бар экен? Жетекчи катары эмнени кыйратып жиберди дейсиң? Бектер кетет, бел калат дейт. Мына, биздин ашынган сулуубуз иштен кетип, биз калдык ордубузда. Тим эле эжеңни коргоп турат элең. Өзүң да дайыныңды билгизбей эле бир заматта кетип калдың го, деп кайра мага суроо салат салкын эже. Менин жолум башка. Ооба, бирок сен тууралуу да көп айтып жүрүшөт го. Эмне деп? Эми аркылда. Айта беришсин. Мен жөнүндө канча кааласаңар айта бергиле.
Бирок шеф тууралуу жаман айтпагыла. Жаш болсо да ал көп жумуш аткарган. Ушул жерде оңдогонун, анан ар бириңерге камкор экендигин эмнеге көрө албайсыңар? Эмнеге анын жакшы жагын айтпайсыңар? Мен алардын ушинтип кергичтенип жатканын көрүп ызам келди, ачуум келди. Маселен, эл айтса да сиз эч качан жаман айтууга акыңыз жок. Эмне? Аялыңыздын уксус ичип, ооруканада жаткан күндөрүндө шефтин көрсөткөн жардамы эсиңизден чыгып кеттиби? Деп Кеңеш байкеге катуу тийдим. Ал жооп айта албай далбастай түштү. Ошондой эле жардамдарды ар бириңерге берген. Эч кимиңер анын жакшылыгын билбейт экенсиңер. Анын баскан турганын аңдыйсыңар. Үй бүлөсүн айтасыңар. Ал эч бириңер тууралуу жаман сөз айткан эмес. Бир үй бүлөдөй ынтымакта кармап турууга аракет жасачу. Болбой эле анын ишинен кемчилик издеп, кынтык издеп турчусуңар. Мен жаш болсом да баарын көрүп билип турчумун. Эч бириңерге жакшылык жасап кереги жок экен. Кийинки жетекчиге да ушуну кыласыңар. Деп, мен аларды таң калтырып, ушуларды айттым да баса бердим. Бирок жолдо келатсам, алдыман дагы башкалары чыгып, какаганга муштаган болуп, күйөөсү да башка аял алып кетип калды. Эки сынды бечара, дешет. Кеткен жерин билесиңерби? Дедим. Ким билсин? Ал өзү бул жактык эмес да. Өзүнүн жерине кетсе керек, дешти. Ага эмне? Жаш, сулуу, бактысын табат. Эмне жетекчи болбосо эле күнү өтпөй алмак беле? Айдын жарымы караңгы, жарымы жарык деген сөз бар го. Ал келинге жарык тие турган күн көп. Жаш эмеспи? Кызмат эмне колдун кири? Жан шериги тигинтип башкага кетсе, ага кыйла эле оор болсо керек. Биз менен жакшы да коштошо алган жок. Биз деле узатып койбодук да. Бир заматтык иш болуп кетти, буйрук чыгыптыр. Жаңы жетекчиге ордун бошотуп берип, өзүнө тиешелүү кагаздарын жыйнап алып чыгып кеттир. Ошону айтсаң, намустуу неме да. Эч нерсе дебеди. Бизге карап жылмайган калыбында, катуу сөзүм өтсө мени кечирип койгула. Силерден кетсе мен кечирейин. Турмуш деген ушул. Кездешкен жерде саламыбыз түз болсун. Мен эч бириңерге капа эмесмин. Жашоонун мыйзамы ушу эмеспи? Бири келет, бири кетет деп, ар бирибиздин колубуздан кармап коштошподубу? Ооба, ошондо бирибиз да рахмат, сизге рахмат, жакшы иштедиңиз, муну кылдыңыз деп айта албадык. Баарыбыз жаңы жетекчиден корунуп турдук да. Эгер бул келинди мактасак же жакшылап узата турган болсок, артыбызды ойлодук. Артыбыздан түшүп албасын дедик. Адам ушул экен да. Дешип, алар да кейип жатышты. Мен ошолорго ыраазы болуп жаттым. Кантсе да чындыкты айтып жатышты. Сизди баалай ала тургандар, баркыңызды сезип, кадырыңызды туя алгандар бар экенине кубандым. Бирок ошол учурда жаныңызда болуп, сизге кайрат күч дем берип тура албаганыма зээним кейди. Өзүмдү жектеп турдум. Тыйтаңдап жаман катынча кетем деп коркута берип, акыры кетип тынып, анан биринчи туңгуч махабатымдын эң оор абалда турганын көрүп, ага таяныч, тирөөч боло албаганыма кейидим. Ушул кезде сиздин жалгыз калганыңызды жон тери менен сезип жаттым. Ушул кезде сизге эч ким жөлөк болуп, моралдык колдоо көрсөтпөгөнүн туйдум. Тескерисинче табалаган көздөр. Ажеп болду, ушуну көрмөксүң деген ачуу сөздөр айтылып жатканын билип турдум. Муун жүүнүм бошоп ыйлагым келди. Өзүмдү коерго жер таппай турдум. Кайраң гана жигит, сүйүүдөн айланасыңбы? Сенин махабатыңдын деңгээли ушулбу? Өз жаныңды ала качкан, өзүмчүлсүң да, дейт ички туюмум. Ишканадан мына ушул өңдүү сөздөрдү угуп, шаабайым сууй үйгө келдим. Сизге болгон сагынычым күч алды. Көргүм келди. Кусаландым. Эртели кеч эстей бердим. Сизге жолугуп, бир ооз сүйлөшпөй, макулдугуңузду албай туруп, бет алды басып кеткениме өзүмдү жектей бердим.
Эгер мен минтип кабарымды билгизбей кетип калбаганымда башкача болор беле дейм. Кызык. Мен сиздин башка жактын кыз экениңизди билбептирмин. Өзүңүздүн жериңизге кеткен турбайсызбы? Агамдын тажыясын, башка майда барат ырым-жырымдарын өткөрүп коюп, сизди издей баштадым. Кимден гана сураштырбадым. Сиз жашаган районду билишкени менен айылды эч ким тагайта албады. Негизи сиз чоң шаарда жашап, окуп, айылда деле өспөптүрсүз да. Ошондуктан сизди райондо деле биле беришпейт экен. Көп араландым. Дайыныңызды таптакыр таппадым. Мен сизге дайынымды таптырбай бир заматта кабарсыз кетсем, сиз да мен үчүн ошондой болдуңуз. Анан аргасыздан кайра Москвага кеттим. Барбасам да болбойт эле. Убактылуу жардамчыма калтырып кеткенмин. Эсептеше турган көп иштер да бар болчу. Сизди баары бир табамын дедим. Адамга оомат келсе, катарынан келе береби? Кайра келгенден кийин да Москвадагы ишим жакшы жүрүшүп кетти. 2 контейнер менен иш баштасам, кийин бир чоң ресторан сатып алдым. Кыргызстандан барган 30 кыз-жигитти иштетип жаттым. Бишкекте бир фирма ачып койдум. Бир эмес 2 жогорку окуу жайын сырттан окуп бүтүрүп алдым. Анын баары акчанын күчү менен болду деңизчи. Бирок кантсе да жогорку маалыматтуу юрист, экономист болуп чыга келбедимби? Акча көп, көңүл ток дегеним көкүрөгүм бөксөрүп гана туруп алды. Сизге болгон сагынычым кетпейт. Бишкекке тез келем. Сизди издейм. Дайыныңызды билген жан жок. Атам да улуу агамдан кийин кыйла өзүн таштап жиберди. Көп кейит, сыгыла берет. Отуруп алып өксө ыйласа, жанына басып бара албайбыз. Эзилип эле жатты. Ошентип жүрүп бир күнү мертинип алабы деп чочулап, аны тез дарылатып да жаттым. Эч нерсени көтөрө албайт. Карып баратам. Өлөрүм калды. Үйлөнбөйсүңбү? Колоктоп жүрө бересиңби? Деп кулакка куя бергенден, болуп турчу деп алар айткан кызга үйлөндүм. Жакшы эле өңдүү түстүү неме болчу. Айылда өскөндүктөн тиричиликке бышык. Биримди 2 кылганга жарамак. Бирок таптакыр ага табитим тартпай койду. Аны бир алдын аясам, бир алдын кыжырым эле келет. Апама каралашасың деп жаныма алып жүргөн жокмун. Ошого намыстандыбы, алда жыл айланбай кетип калды. Демек, азыр сен чоң бизнесмен турбайсыңбы? Андай десем да болот. Байлык таптым. Досторду күттүм. Тааныштар бар жетиштүү эле. Бирок жүрөгүм жалгызсырайт. Ыйлайт. Канап турат. Түгөйүн издейт. Мени кантип таап алдың дебейсизби? Кыш болчу. Достор менен ресторанда отурганбыз. Аркы беркини сүйлөшүп, музыка угуп дегендей кызуу тамашага кирип калган экенбиз. Сиз 2-3 аял менен биздин жаныбыздан өтүп кеткендей болдуңуз. Чын көрдүмбү, калп көрдүмбү деп көзүмдү кайра ирмеп, артыңардан карап тура бердим. Чын эле сиз, баягы басыгыңыз менен аппак шубаңыз бар болчу. Ошону кийип алыптырсыз. Силер сыртка чыгып кеттиңер. Ордуман турууга дарманым келбей, бутум тушалып эле калды. Селейип катып калган экенмин. Досторум мага таң калыша. Сага эмне болду? Дешет. Биринен бири өтүп. Мен эч нерсе айта албайм. Тигилер деп башка сөзүмдү таба албай жаттым. Ким? Кимди айтып жатасың? Тигилериң ким? Эмне болуп жатасың? Дешет. Азыр чыгып кеткендер кимдер? Ошолор. Эмне болуп жатасың? Акылың жайындабы? Эмне мас болуп калдыңбы? Деген баш аягы жок суроолор. Мен кыйла ушинтип дендарыбы тартып, тилим булдуруктап тура бердим. Кыйладан кийин эсиме келдимби, сыртка жүгүрүп чыктым. Сырт караңгы. Ары жүгүрдүм, бери жүгүрдүм. Карааныңарды таба алган жокмун. Көзүмөн жаш тегеренип, апасынан айрылып калган баладай өңгүрөп ыйлагым келди. Жер кучактап боздогум келди. Качантан бери издеп келген адамымды дагы мококтугумдан жоготуп алганыма ардандым. Кыйлага чейин турдум. Досторум да чыгышты. Олтурушубуз бүттү дегендей алды-алдыбыздан таркап кеттик. Мен жол ката дагы эле сизди издей бердим.
Жол жээгинде кетип бараткандыр дейм. Ошол түнү Бишкектин тең жарымын айланып чыктым окшойт. Таба алган жокмун сизди. Кышкы суук мени üşүтө алган жок. Жүрө бердим. Кээде жөө басам. Алдым анчага калчудай сезилет. Эртеси да баягы ресторанга келдим. Жалгыз отура бердим. Жаман оюмда бүгүн да келет дедим. Жок, келген жоксуз. Анын эртеси да келдим. Кыйлага чейин келе бердим. Сүйүнгөнүм сиздин ушул шаарда экениңизди туюп турдум. Баары бир табамын деп, баягы сизге жумушка кирип жатканда өзүмө кандай ант берсем, дал ошондой ант бердим. Эми кандай болсо да табамын. Издей бердим. Кыш өттү, Москвага кетпей ушул жерде гана жүрө бердим. Мындагы фирмам менен алектенем. Бир күнү жумушка баратып, дагы сиздин карааныңызды көрүп калдым. Бир ишканага кирип баратыптырсыз. Мен машинадан түшкөнчө ага кирип кеттиңиз. Артыңыздан жүгүрүп жетпей калдым. Ишкананын босогосунда милиция турат экен. Мен андан кирүүгө уруксат сурадым. Бирок бөтөн адамдар кирүүгө болбойт тура. Сиздин дарегиңизди сурадым. Бир бөлүмдү жетектейт деп гана койду. Телефонуңузду берүүгө болбойт экен. Ошондон тартып сиздин ушул жерде иштээриңизди билдим. Кечинде качан жумуштан чыгаарыңызды аңдып жүрдүм. Бирок так режимиңиз жок экен. Баягыдай эле нормасы жок иштейт окшойсуз. Анан ортодо дагы бир окуя болуп кетти. Атам катуу ооруп калды. Аны менен көп алектендик. Инсульт болуп ордунан тура албай, бир айдан ашуун реанимацияда жатпадыбы? Ошондо анын жанынан чыкпай айланчыктап эле калдык. Жакшы, акчанын күчү менен жакшы дарыларды берип жатышып, айыгып кетти. Атамды биротоло бутка тургузуп коюп, бул жакка баса бердим. Кечээ түнү келгенмин. Бүгүн тагдыр экөөбүздү таң эрте табыштырды. Мен жүрөгүм көксөп келген түгөйүмдү кайра таптым. Жан дүйнөмдү сарсанаага салган сүйгөнүмдү таптым. Таптым сизди. Эми эч жакка кое бербеймин. Жигит оор үшкүрүнө келинге тик карай тура берди. Тагдырдын тамашасын кара. Эмне дээримди билбей турам. Мени катуу ойго салдың. Өзүң айткандай, тагдыр адамды ар кыл калчайт тура. Ооба. Жакшы эле калчады бизди, айрыкча мени. Эми болгондур дейм. Жашым 30дан эбак ашты. Сынап да бүткөндүр. Эми өз жайыма койсо болор. Бир эле сен эмес, мени да жакшы эле калчады. Эмне, сулуу болсо, жетекчи болсо эле анын жүрөгү жокпу? Анда сезим болбойт бекен? Мен да издечүмүн өз теңимди, деп келин жигитке жалоору итиктеп, ушунча болду, мен да айтып алайын дедиби, сүйлөп жатты. Менин да көкүрөгүм каңгырап бош болчу. Таппай келгенмин. Сыртыман күлүп, ичимен түтөп жүргөн күндөр канча болгон. Сыртым жалтырап турса, мунун телегейи тегиз, кемчилиги жок дешкендир. Күйөө аты болсо болду, карааны жүрсүн. Эмнеси болсо да жаман сөздөн, суук көздөн сактайт деп, ошол сен ыраа көрбөй жүргөн күйөө сөрөйдү канча жыл кармап келдим. Менин атым менен бизнесин жүргүзүп келгени калп эмес эле. Менин тапканымды бизнесине жамаганы да калп эмес. Ал мени чанып кетип калган жок. Мен чарчадым. Жанагы жумушта кеп кылгандардын айткандарын кайсы бирлеринин чындыгы бар эле. Анын мурда үй бүлөсү болгон. Мен окуган окуу жайда декан болуп иштечү. Студент кезимден артымдан жүгүрүп, мага сөз айткан студент жигиттердин бирин да жакын жолотпой, алардын артынан түшүп алып, канчаларын окуудан чыгарганга чейин барган агайым болчу. Сен үчүн баарынан кечем деп жатып, зордук, зомбулук менен үйлөнгөн. Анан өтө эле жаш, акылсыз экенмин. Эгер агайдын айткандарын аткарбасам, окуудан чыгарып жиберсе эмне кылам, кайда барам деген суроо турчу да. Анын үстүнө чоң эле киши алды артыңдан түшүп, көзүңдү карап, жалбарып турса, баары белем болсо, акылдан адашат экенсиң. Ошол кезде мага акыл айткандар да болбоптур. Ата-энем да, кой балам, инткениң болбойт, жашсың, ал киши сенин теңиң эмес, дешпеди да.
Тескерисинче, бешенең ушул болсо эмне кыласың? Бактың ачылсын дешип баталарын беришкен. Алгачкы жылдары жакшы жашаганбыз. Мен окуу жайга алып калышты. Бирок биздин ачыкка чыгып үйлөнгөнүбүздү билип калган аялы канча жылдан кийин келип чыр салды. Биздин ишибизге тоскоолдук келтирди. Ар күнү келет, ректоратка кирет, балдарын эриштип алып, алардын мага карай тукурат. Не деген гана сөздөрдү укпадым. Ошол кезде аялыңызга барыңыз, мени жайыма коюңуз деп канча какшадым. Ал киши болбоду. Балким ошол кездеги сүйүүсү күч болуп турдубу, балдарынан да артык көрүнүп турдубу, билбейм. Сенден ажырабайм, балдар чоңое берет. Акылдары киргенде жакшы жаманды ажыратып алышат. Баарын түшүнүшөт деп туруп алды. Ошол кезде мен да аспирантурага кирип, илим жагына кетейин деген тилекте элем. Бирок ал тилегим ишке ашпады. Ал кишинин аялынын айынан бул жакка келе бердик. Экөөбүз тең мектепке иштедик. Тапканыбыз жетет. Жакшы эле жашадык. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Ортодогу жашыбыздагы аралык гана бизди бул жердегилерди алгач таң калтырып жүргөнү болбосо, баары жайында болчу. Мен ушул бактыма ыраазы болуп, үй бүлө деген, эркек деген ушундай болот экен да. Кетине албай эле жүргөнмүн. Анан капысынан мени мектепке окуу иштери боюнча директордун орун басары кылып дайындашты. Жолдошум болсо шаардагы жаңы ачылган жогорку окуу жайына которулду. Анткени анын илимий даражасы бар эле. Милдетимди жакшы аткардымбы, кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүм болдубу, билбейм, тез эле ошол мектепке директор болдум. Мындайча айтканда, ташым жогору кулай баштады. Анан обул администрацияга референт болуп которулдум. Ал кызматка чакыртышты. Мугалимдердин чоң жыйынында трибунадан чыгып сүйлөгөн элем. Ошондо мен койгон маселе орчундуу болгон сыяктанат. Ошондон кийин эле чакыртышты. Каршы болгон жокмун. Бардым. Ишим дагы кызыктуу. Социалдык бөлүмдө иштей бердим. Тармагы көп экен. Тез-тез командировка, элге чыгабыз, элдин үнүн угабыз. Анан текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Коллегиялык жыйынга отчетторду даярдайбыз. Менин ошондогу аракетим облус жетекчисине жаккан белем. Бир күнү: "Сага ишеним көрсөтсөк, өзүң ошол тейлеп жүргөн социалдык камсыздоо башкармасына жетекчи болуп бер. Анын жетекчиси пенсияга чыгып жатат", деди. "Иштей алар бекенмин?" деп бул күтүүсүз сыноого жооп таба албай алдастай түштүм. Бул жердегилер сага жакшы мүнөздөмө берип жатышат. Өзүң жакшы таанышсың. Тейлеп келе жатпайсыңбы? Андагы жакшы менен жаманды ажыратып калдың да. Деп облус жетекчиси мага ишеничтүү, анан үмүттүү тиктеди. Улуу киши айтып жатса дагы жок демек белең. Ойлонушуп көрөйүн, акылдашайын, дедим. Ойлон. Бул кызматка иштейин дегендер ого эле көп. Ортого киши салып жаткандар канча. Ал жак бул жактан тааныш издешип, акчаларын көтөрүп жүргөндөрү да бар. А биз сага сунуш кылып жатабыз, деди ал киши. Үйгө келип, жолдошума акылдаштым эле, а дегенде макул болбоду. "Койсоңчу тамашаңды", деди ал түз эле. "Ой, чын? Бүгүн облус жетекчиси өзү айтты. Ал киши мени менен тамашалашмак беле?" дедим. Аны ишендире албай алдастап. "Сенин эмнең жагып калыптыр? Сенде али жетекчиликке тажрыйба жок да. Бир аз болсо да тепкичти басуу керек го", дейт. Билбейм, мен да ошону айттым. Алар сунуш кылып жатышат да. Ойлонуп көрөйүн, макулдашайын дедим, деп актана баштадым. Жолдошум шектүү карап: "Өзүң бил, ойлонуп көр. Мен каршы деле эмесмин. Кийин өзүң өкүнүп калба". Ал жерде да коллектив деген бар. Аларга жага билиш керек. Максат креслодо отуруу эмес да. Ошол ишти, милдетти тартып кетиш керек, деп өктөм сүйлөп жатты. Мен да ошону ойлоп жатам. Бирок алар сунуш кылып жатса дагы ойлон. Ойлонуп туруп анан чеч, деп койду жолдошум. Эртеси жумушка барарым менен
облус жетекчисине чакыртышты. Кирсем кечеги күнгү эле сөздөр. Ойлондуңбу? Деди. Ойлонуп жатам. Ойлонуп бүткөндүрсүң. Кечээ айтканымдай азыр көптөр чуркап жатышат. Биз маселени тез чечүүбүз керек, деп менин тез чечим чыгарышымды күтүп калгансыды. Эгер сиздер ишеним артсаңыздар, мен каршы эмесмин. Бирок ишти тартып кете алар бекенмин, деп жер карадым. Аракет кыласың да. Бул жактан колдоо болуп турганда, деп ал киши биринчи орун басарын чакырды. Негизи менин ал жака баруума каршы деле жок экен. Ошол күнү мага жолдомо беришти. Анан тиешелүү кагаздарды даярдап, аз өтпөй ишканага барып, жумушту баштап калдым. Жанагы айткандай, мени колдоп, сүйөп, таяп жүргөн эле киши болгон эмес. Облус жетекчиси болсо менин ишимди, аракетимди көрүп, колдоо көрсөтсө керек. Мен ошол кишини уятка калтырбайын, ишеничин актайын деп бар күчүмдү, билимимди, дараметимди жумшап, таза, так иштегенге аракет жасадым. Кызматым боюнча бир да жолу эскертүү укпадым. Бул жаш, колунан келбейт деп кимдир бирөөнүн кемсинтүүсүн укпайын дедим. Жан талашып иштеп жүрбөдүмбү? Анын кыйласын сен да көрүп калдың. Атаганат. Антсең деле бирине жаксаң, бирине жага албайт экенсиң. Ишиңден кынтык издегендер чыгат экен. Алтын кымкап жапсаң, муну эмнеге жаап жатасың? Ушу сен соо эмессиң деп шектенгендер чыгат тура. Айтор, ар кандай күндөр өтүп жатпадыбы? Бирок жумушум жакшы болгону үйдөгү абал оорлошо берди. Кыязы мени кызгана баштады окшойт. Окуу жайды таштап, бош жүрүп калды. Окутуучулуктан башка колунан жумуш келбейт белем. Бир аз тыйын топтоп, бизнес жасап көр дедим. Колумдан келишинче жардам бердим. Сен барда жакшы эле бизнес жасап жүрбөдүбү? 2 жерге соода точкасын ачтык эле. Алардын үстүнөн көзөмөлдөп алаксып жатты. Бирок ал ишти деле жыргатып, алып кете албады да. Чогулткан каражаттын баарын түгөтүп, банкрот болду да. Баягы соода точкаларыбызды саттык. Сен кеткенден кийин ал кишинин да иши жүрүшпөй, үйдө отуруп калган. Ошол мезгилде мен ага үй бүлөңө бар деген сунуш киргиздим. Себеби балдары эс тартып келе жаткан. Алардын алдында жоопкер болуп калбайын дегенде уйкум умачтай ачылчу. Күндүзү жумушум менен алаксысам, кечкисин ушул түйшүк башталчу. Улам убакыт арылаган сайын менин жан дүйнөм каңгырап бош экендигин сезе баштадым. Мен да элчилеп, кимдир бирөөнү сүйүп, кимдир бирөөнүн сүйкүмдүү жары болгум келет. Жалаң эле жумуш менен өмүр өтпөйт тура. Алаксый турганым жалгыз гана ишим болуп калбадыбы? Же үйдө бала болсо дагы ага алаксыйт белем. Ал деле мындай жашоодон тажады белем. Менин сунушумду бул ирет туура кабыл алды да Бишкекке жөнөп кетти. Бир жумадан кийин телефон чалды. Балдарым жакшы кабыл алышты. Сен мени кечирип кой, дейт. Ошондо сүйүнгөнүмдү айтпа. Өмүр бою желкемде уюп келген оор жүктөн кутулгандай аябай жеңилдеп калдым. Ал кеткени өтө сергек тартып, чоң жоопкерчилик менен иштеп жатканмын. Анан областта жетекчилик алмашты. Тиги жакта да бийлик алмашуулар жүрүп, будуңчаң түшүп эле калбадыкпы? Ошондо мени да ордуңду бошот деген сунуштар болду. Унчукпай бошотуп бердим да өз жериме кетип калдым. Адам экенбиз. Канткенде да жакшысы да, жаманы да айтылат тура. Бири күйүнүп айтат экен, бири сүйүнүп айтат тура. Эгер сен дайынымды билдирбей кетип калбаганыңда, өзүң айткандай башкача болот беле. Ким билсин? Бирок сен бүгүнкүдөй чоң бизнесмен, аркы беркини тетик түшүнгөн, акылы тетик адам болот белең. Аны да айтыш кыйын. Тагдыр ушу тура. Бешене деп ушуну айтат экен. Бешенеге эмнени жазса, ошону көрөсүң деген туура экен. Студент кезимден бери артымдан жүгүргөн жаш жигиттерди эмес, үй бүлөсү бар, жашы улуу адамды эш тутуп жүрүп, ачылып турган күлгүн жаштыгымды өткөрүп жибериптирмин.
Азыр жашоо кандай? Келиндин колун бекем кармаган абалда үн катты жигит. Жаман эмес. Дагы деле жумуш бар. Өз кесибиме жакын. 12 адамдын үстүнөн бийлик жүргүзөм дегендей. Жеке турмушчу. Эми анын кереги жокко дейм. Жок, жаным, кереги бар. Жок. Баары бир мен эми эч кимге бербеймин. Кааласаңыз азыр алып кетемин. Туура айылга алып барамын. Мына, менин өмүр бою күтүп жүргөн, өмүр бою издеп жүргөн адамым. Ак батаңызды бериңиз деп, атамын алдына алып барамын. Ал сөзсүз батасын берет. Жок, анткенге болбойт. Шашканда болбойт. Ойлонууга уруксат бер. Эмнени ойлоносуз? Жигиттин көңүлү чөгө түштү. Эмне, менин эртеден берки айткандарым жомок беле? Жок, сен туура түшүн. Туура. Мен азыр жаш эмесмин. Сен дагы. Бирок ойлоно турган көп нерсе бар да. Акыл менен иш кылсак кантет? Макул жаным. Мен ишенем. Туура түшүндүңүз болуш керек. Эгер бир муштум жүрөгүм менин акылыма баш ийгенде, башкача болот эле. Баш ийбей жатпайбы? Эгер менин оюм менен болсо, минтип ыйлап, сыздап турбас элем го. Мен деле жаштык доорду сүргүм келет. 10 жыл болду го, ушул ооруга чалдыкканыма. Айыкпас болдум го. Качан айыгам деги? Анын дарысы бир өзүңүз болуп жатпайсызбы, ардагым? Аны түшүнүп турам. Турмуш оңой эмес. Акыл менен калчап туруп, бир чечимге келиш керек да. Болуптур. Ал айткандарыңызга да көнөйүн. Бирок мен боздоп калбагыдай чечим болушун суранам. Кичине болсо да жүрөк тамырларыңыз мендеп сого турган болсо, калганын өзүбүз жасап алабыз, берекем. Келин жигитти тиктеген бойдон көз жашын сала кылып төгүп жатты. Эми көз жашын жашыра албады. Эртеден берки жигиттин айткандарын муңканып жатып, угуп отурган. Ал да жигитке болгон сезими мындан 10 жыл мурда эле ойгонгонун ачык айта алган жок. Ортодогу аралык, кызматтык тосмо аны тизгиндеп келгенин айтпады. Бир өмүрдө жигиттин караанын издеп каларын гана билчү. Аны өмүр бою издей берем дечү. Азыр баары ал күткөндөй болгон жок. Тагдыр ага да оң көз менен карап турганына ыраазы болуп турду. Аялдык назы менен гана жигиттин үмүтүн өчүрбөй турууну чечти. Алар түн бир окумда сыртка чыгышты. Шаар турмушу дагы деле жандуу. Көчөлөрдөгү жарык күндүзгүдөгүдөй жаркырайт. Алар жөө басууну чечишти. Биринин сыры сыртка чыгып, экинчисиники катылуу бойдон турган эки ашык көчөдө көпкө басышты.